Assalamu alaikum. Hormatly mekendештер, hormatly bir tuğanдар, arbаңыздар, амансыздарбы, тынчтарбы? Кереметтүү Ала тоодон жалпыңыздарга жылуу салам жолдойм. Айрыкча мекенден сыртта жүргөн, Ала тоону сагынып жүргөн, Ала тоого жетем деп бирок тириликтин айынан көп жылдан бери келе албай жүргөн, тапканын Ала тоодо жашап жүргөн бир туугандарына салып жүргөн бир туугандарыбызга өзгөчө жылуу салам жолдойм. Урматтуу мекендештер, урматтуу бир туугандар, мен бүгүн Курбан айт майрамын 2-3 күн бою толугу менен өткөрүп, Баткен жергесин иш-чарабызды толугу менен бүтүп келип эле Адырга чөпкө келдим. Чөп бирок момундай техникалар менен болот экен. Азыр технология өнүккөн заман эмес, чалгы кармаган, иши жок, бирок бешлик менен жыйып кеткен гана болбосо, калганы бүт трактор орот, трактор жыйнайт, трактор престейт. Жада калса балдар деле алып барып жыйып калды. Машалла, аппараты мага жакты. Карагылачы. Көрдүңүздөр, бир алып кеткенде, бир жок эле дегенде 6 метрге алып кетет го дейм, 6 метрден деле аш алып кетет окшойт чамасы. Точно билбейм. Бирок тырмаган орто уюп кетет экен, көрүп 82 трактор, кадимки Беларус. Ушул тракторлар кызмат кылып атат. Айылдарда, жерлерде, шаарларда будайларды ооруп аткан, жерин айдап аткан, дар сеперип аткан, башка кылып аткан, дыйканчылык бүт кызмат кылып аткан ушул тракторлар. Урматтуу мекендештер, мен кыскача ушул сонун бир Ала тоодон сиздерге эфир бөлүшүп коеюн деп тура көрдүм. Анткени көптөн бери келбей жүргөн адамга бир өзгөчө көрүнөт да. Бул өзүнчө эле бир бейиш жерде, карагылачы. Сонун бир жай да. Эми бир жашчылык кездеримде эстейм. Илгери десем туура болбой калат. Өзүм илгери туулсам керек. Союз таркап аткан маалда туулгам. 2003-2004 жылдары болсо керек, 2005 жылдары 2-3 жыл катар менен. Мына мунул колот баш жактан баштап, мынол түп-түз эле келип, мынакей мен кол менен көргөзүп аткан жер түп-түз эле келет эле дагы мына жолго. Анан жолдон мындайынан барып туруп, Кажага чейин, ошол жакка чейин кадимкидей жерди айдатып, кара семчкеге кетелик. Мен экпедим, ата-энем экпеди, бирок абымдар ушул жерде семчкеге кетеле. Анан жайкы каникул маалдарда жардамга келип турсам керек эле да. Бир ошол күндөрүм эстейм да. Ушул жерде 2-3 жыл катары менен семчке алдык. Эгезиң, кээде чабышасың, ана мышык пышкан маалындачы. Шундай бир ушул жерде жакырайган ысыкта кырказың башың биринчи. Анан семчкалардын көлөкөсүнө бекинип, шалчыларын коюп алып, кроватка сыдырып, таяк менен баягынтип уруп, кагып, семчкени каптап, анан мынол кишилер отурган жер тегиз кырман сыяктуу болуп чагып коет эле. Ушул жерлерге эки жактарын бүтүнү долонун асты. Ушул жерге жаят элек. Бир 3 күндө эле кургап калат эле. Жайып, кургаганын каптай берет элек. Кыскасы 1 ай бою ушул жерлерде семчкеде жүрөт элек. Мына бул эле жер эмес, ошол жакта да биздин жерибиз бар. Мына жогорудо жаңактап коет, ушул ойылма жактап коет жогорудо. Ал жакта дагы орулат эле. Эми семчке болот эле. Анан кечкисин каяка жатат элеңер деп дагы суроо салышыңыздар мүмкүн да. Кечкисин чатыр деген нерсе жок эле. Чатыр деле болсо керек, бирок тикпесек керек да. Жаан деле жок эле. Мул долонун астына төшөк-пөшөктөрүбүздү, шалчыларыбызды коюп алып, ушул жерде жашайт элек. Шунун астына жатат элек. Мына ушул долонун астында жашоо өтөт эле. Түнкүсүн жатасың, уктайсың. Эртең менен эрте семчкеге жөнөйсүң. Кыскасы кеминде бир 20 күн ушул жерде семчкеде жүрөт элек да. Мына ушундай бир башкача жаштык кездер өткөн. Жаш кезибизде биз деле кадимкидей кара иш, дыйканчылыктарда
иштегенбиз. Андан кийин уже семчик экпей калганда мен атам Москвага да болуп калды. Анан үйдө малдар турат эле да, үйдө турат эле. Анан муну чөптөрдү азыркы ушул адырга жыйып атабыз, бир жерге сарайга жыйылат. Мурда ушул чөптөрдү пресстетип, ушул өзүм малмалы жаш элем. Жаш маалда ушундай ишке кызыкчы окшойм, чамасы билбейм. Бирөө деле заставить этпесе керек. Атам карап эме кыл десе эле, анан тагамдын бир КамАЗы бар эле бактагымдын. Ушинтип ордуруп, пресстетип, КамАЗга жүктөп, КамАЗдын аркасында прицеп да бар эле. КамАЗга 250, прицепке 150, 400 прести бир алып кетет элек. Октябрьскийге алып барып, 2 күн бою бир КамАЗга бир күн кечке барып болот элең да. Кыскасы ушинтип ташып кетип калат элек, алып барып жыят элек. Жыйсак Нондейл дейинде Кашкатерек деген айыл бар. Ушул Кашкатеректи айылынын анча элдери айтып жүргөн. Силер чөбүңөрдү эми мынакей оруп баштаганча Мусанын баласы медер чөбүн оруп пресстетип жыйнап кетти, жүрөсүңөр деп кээ бирлер айтып калчу экен. Анысыңарда ушундай эле кара жумуштарды жасап эле чоңойдук туугандар. Мына ушундай керемет жер. Семчик экпей калгандан кийин ушинтип чөп жыйнап калдык. Мен студент кездеримде болуш керек. Студентке чейин биле атиги эме кылып аткан семчик амалында анда бир 4-5 классында эле болсо керек. 6-7 классымды так эсимде жок. Мектепте окуп аткан учурда эле. Бу жерде семчика бүткөндө, бул жерде ушу абамдын семчикасы эле да. Анан жогорудо чоң атамдардын семчикасы болот эле. Аяк ачып кетет эле ушу. Ашар кылып эле жүрө берчү экен. Биякты карашып, бу жерде семчиканы бүткөндөн кийин ушу абаларым эле жардам берип жүрүшкөн да. Анан бизге мага мектепке кийим кылып берип койсо керек, сүйүнүп коюп жүрө берсем керек ошентип. Анан ар жакта семчиканы бүтүрүп, анан ошентип мектеп окуусу башталып калат. Мектепте бир аз жарым 20 күндөй, жарым айдай окуп эле анан жаңак ачып кетет элек. Ошентип жаңак башталат эле, жаңакта бир ай бою жаңак болот элек. Кыскасы ушинтип жаштык күндөр сонун өттү. Керемет өттү. Бардыгы чөп менен, урматтуу достор, мекендештер. Мына ушундай бир кыскача эсте калган күндөрдү сиздерге бөлүшүп кеттим да. Макем өзүн интернеттен көрөт эм. Мени сөкпөсө эле, мени эмне тартасың деп. Карагылачы, менети да. Эл эмгегин жер жебейт дейт. Эмгек кылсаң мындай, эмгек менен оокат кылсаң берекелүү да болот, башка да болот. Ушундай бир маңыздуу болот да кыскасы. Айыл жергесинде баардыгы эле мээнет кылат. Мээнеткеч болот чындыгындачы. Мээнет менен болсо жакшы. Баардык нерсе. Мына ошентип азыр, урматтуу достор, мекендештер, адырларда элдин баары кышкыга мал жылкыларына той даярдап аткан убагы. Катарда биз дагы ушу катардан калбай малга, жылкыларга той даярдатабыз жылда. Ушул мен университетти бүткөндөн кийин жана мен айтып өттүм го, чөп жыйнагандан кийин көптөн бери көп кириш албай, кабар ала албай жүрүп калдым көп жылда. Ошол атам Москвадан келгенден кийин атам карап калды. Азыр атам больницада болгондуктан келе албай, кайра өзүбүз абалар менен бирге карап, монтип пресстетип жыйган атабыз. Азыр мынакей мына жерде могул чөп азыр ушу бизге карап турган чөп. Бияктан азыр жыйнап бүтөр менен пресстейт. Мына пресстелип тургандардын баардыгы эмес, нарагы бир абамыкы, бул жагы ушу биздики. Ушундай. Бирок жакшы, Кудайга шүгүр, быйыл чөп сонун берди. Коюу. Жолго чейин да. Наркөт дагы башкалардыкы, анан ошо жогоруда дагы бар. Кыскасы жакшы. Анан мына боорлор дагы бар, бирок боорлорду кол менен оруш керек да. Муну оргон киши жок эми муну. Муну оруш керек. Мынакей сонун керемет жерде. Кыргыздын бир кереметтүү ала тоосу мына ушундай достор, мекендештер. Жалпыңыздарга дагы бир ала тоодон жылуу салам. Мекенди сагынсаңыздар керек. Тоодо бешлик кармап чөмөлө кылып жүргөн күндөрүңүздөр эсиңиздерден чыга элекпи, туугандар, достор?
бешилик кармап чөмөлө кылып кайра 15 күндөн кийин ат менен чийнелеп үйгө ташып же эшек менен скиртке ташып скирт кылып жыйлат эле мурда чөптөр. Азыр эле перестеп калды. Бирок азыр деле бош жыйгандар бар. Карагыла керемет. Ой, машалла ушундай сон. Ошо чөмөлө кылган күндөр керемет, аппак көйнөктү кийип алып, шляпаны же калпакты кийип, бутка ботусту же бир керзо өтүктү кийип эртелеп чыгаасың жаныбар. Муну ол азыр трактор мынтип сүрүп атпайбы? Ушуну кол менен оргондон кийин жогордон бешлик менен сүрүп түшөсүң. Bir катар кылып мындай. Мисалы жогордон сүрүп келе бересиң, анан чөмөлө кыласың да. Анан чөмөлө отурат, бир 20 күндө отургандан анан жыйнап жийип кеткен дагы жеңил болот. Ушундай достор, айылдын жашоосу сонун. Анан мен айтып кетейинби? Муну ол азыр мен дем алып аткан аба бир өзгөчө, бир башкача керемет. Бир жыпар жыттанып атат да. Эмнеге анткени муну ол чөп кадимки. Бул дары чөп. Муну ол чөптөр оруп койгондон кийин билинбей атат. Теги жогору жагын караңыздарчы, мынакей. Карагылачы, мына ушундай сонун. Мен азыр баш жагына, аяк жагына бир сонун жерде гүлдөрдүн арасында чөп сонун жерде сүрөткө түшкөм, ошол кошуп кетем. Муну ол мен дем алып аткан аба бир өзгөчө жыпар жыттанып атат. Чынын айтайын. Бул жерде гигот бар. Сары чорунун эмне деген чөбү бар отко, ал бар. Ромашка бар, манго ромашка. Керемет кыскасы. Мына ушундай достор. Чөп жыйналгы чыган берди болобуз. Дагы бир рет баарыңыздарга чылуу салам. Абалардан интервью алсам болот эле, бирок башка күн алайын, мени урушуп жүрүшпөсүн.